Эр сайышка киргенде манас атайлап кызга зыян келтирбей, аяп, аны ээрден жеңил түшүрүп, тынчтык жолу менен өзү менен алып кетүүгө аракет кылат. Бирок ишенчек манас сүйгөнүнүн планы таптакыр башка экенин билген эмес. Манас эпосунун негизинде даярдалган бул мультсериалды Тентек анимациялык студиясы 2020-жылдан тарта элге тартуулай баштаган. Жолдон кандуу согуштар болуп жатты. Бул жака келгенде алар хан Текестин аскерин талкалайт. 2 сезондон турган 10 сериалуу анимациялык тасма жакын арада студиянын YouTube каналына орус жана кыргыз тилдеринде толук жүктөлдү. Тентек студиясынын негиздөөчүсү 28 жаштагы Жалил Муканбетовдун айтымында Манас эпосын жаш көрүүчүлөр арасында популярдуу кылууну максат кылып, автордук эмгекти өз командасы менен биргеликте иштеп чыгышкан жана анын алгачкы бөлүгүнө өз каражаттарын сарпташкан. Мультсериалыбыз кыска мөөнөттө ошол 2019-да башталып, 2020-да биринчи серия чыккан. Жакшы кабыл алынган. Биринчи 10 күндө 100 000 просмотр болду YouTube'да. 2020-да биринчи сезондо 3 киши иштеген, 2 киши сценарий жазган, 1 киши сүрөтүн тартып, анимациясын жасап, ошо 3 киши менен эле бүткөн. Экинчи сезон болсо биз анимациялык стилди бир аз татаалыраак стиль тандадык. Атайын мультфильмге жакындаткан үчүн. Анан экинчи сезондун үстүндө алмак салмак 15-30 адамга чейин иштеген. Мультсериалдын экинчи сезону иштелип жаткан кезде айрым манасчылар кеп кеңешин айтып сунуштарды беришкен. Социалдык тармактардан сериалды көргөн көрүүчүлөр да каармандарга карата өз ой пикирлерин жазып турушкан. Кээ бир сындар болду мындай. Манас эпосу мультфильм катары чыкпаш керек, жалаң гана ооз-эки айтылыш керек деген эмелер бар. Же өмүрүңөрдө тарта албайсыңар, силерге 100 миллиард берсе эмете албайсыңар деген эмелер бар. Андан тышкары сары шапка бар болчу. Анан ошол сары шапкадан сары чач деп ойлошту. Анан эмнеге манас сары чач менен? Бирок бул мындай бир походный шапка. Ошонун баардыгын көрсөткөнгө аракет кылганбыз. Анан сындар келгенде албетте мындай чачы кара, ошонун баардыгын азиат өзү ошонун баардыгын көрсөткөнгө аракет кылдык. Буга чейин Тентек студиясы тарыхтагы хун урууларынын башчысы болгон Мадешаны тууралуу анимациялык тасманы, Кыргызстандын тарыхы аталышындагы долбоорлорду да иштеп чыгышкан. Учурда коммерциялык багытта да иш алып барган чыгармачыл чакан топ түшкөн каражатка автордук долбоорлорду даярдап келишет. Жалил Муканбетов бул кадам менен мультфильм, анимациялардан каражат тапса болорун ишенбегендерге иш жүзүндө далилдеп келе жатканын айтат. Каражатты тапса болот, ооба. Компанияларга мисалы үчүн кызыктуу идея болсо, кызыктуу анан силерге ишенсе, ошондой эмеде болсо, компания албетте алардын атайын жарнамалык каражаттары бар. Ошондон алар долбоорлорго жардам берүүгө даяр, көмөктөшүүгө даяр. Акыркы долбоорго биз өнөктөштүк катары чакырдык аларды. Аларга көркүлөргө реклама бердик, көркүлөргө логотип эмесин коюп койдук. Кыргызстанда анимация менен иштегендердин катары соңку кезде калыңдап баратат. Бирок алардын дээрлик көпчүлүгү Кыргызстандын эмес, чет элдик интернет базарларына чыгууга умтулушат. Көбүнчө анимациялык студиялар кичинекей балалар үчүн Мазафинге, Фазафинге деген ырлардай контент жасайт. Эң белгилүүлөрдөн Дибилианс бирок анимация жасабайт, бирок анимацияны колдонот эмесинде. Андан тышкары толук анимациялык студиялар бар. Алардын кээ бир студиялардын 50-100 кишиси бар. Ошо алар анимациянын өнүгүшүнө чоң салым кошуп атат. Биздин рынокто болсо, мындай Кыргызстанга иштегендерден Тентек, анан Коррек студиясы бар, 2 студия. Анимациялык студиянын Тентек деп аталышынын да жүйөсү бар. Себеби командада иш алып баргандардын көпчүлүгү чыгармачыл чөйрөдөн алыс. Бирок алар аракет менен кыялдарды ишке ашыруу мүмкүн деп эсептешет. Мен кесибим эл аралык мамилелер, дипломат. Мен бул кесиптен келген жокмун. Жана мен партнер, досторум,
башка негиздөөчүлөр Дастан Модубашев, Азирет Кадыров, алар деле аниматор эмес, алар IT тармактан келди, архитектурадан келди. Анан бир эле негиздөөчүбүз бар, Айгерим Талайбекова, ал жалгыз эле режиссер ошол тармактан. Ошондуктан биз тентек деп атадык. Кичинекей тентек машинесин сындыргандай, анан ошол машинени көрүп эмнеден турат, кандай схемалары бар. Ошондой эле биз бүгүнкү күндө анимациялык сфераны баштадык. Эң биринчилерден болдук. Жалпы айтсам, азыр биз башталгыч эле деңгээлдебиз. Көп жерлерде специалисттер жетпей жатат. Көбүрөөк специалисттерди өзүбүз эле окутуп жатабыз. Көбүрөөк эмелерде тажрыйба алыш үчүн чоң долбоор керек. Анимация менен иштөө жалпысынан алганда зор каражатты, убакытты жана талбаган мээнетти талап кылган тармак. Маселен, айрым учурда 1 мүнөттүк анимация эле 1 аптага чейинки убакытты сарп кылышы мүмкүн. Антсе да Тентек студиясынын кызматкерлеринин алдыда тарыхый инсандар тууралуу да анимациялык тасмаларды тартуу идеялары бар. Максатжан Газиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.